Өзбекстан жөө баскан адамдарга акча төлөп берет. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жаңы жарлыгына ылайык күнүнө 10 000 кадам баскандарга 3 000 сумдан төлөнөт. Бул тууралуу Өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 18 жана андан жогорку жаштагы жарандар күнүнө 10 000 жана андан ашык кадам басса электрондук капчыгына 3 000 сумдан алышат. Ошол эле учурда бир айда бир жолу шаардын аймагында эң узак аралыкты басып өткөн платформа колдонуучусу 300 000 сум, региондо 500 000 сум. Ал эми республикалык деңгээлде лидер аталган жаранга 1 миллион сум бөлүнөт. Дени сак жашоо платформасы 2021 жылдын 1 мартына чейин иштелип чыгат. Иш-чаранын катышуучуларына мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнөт. Учурда аталган иш-чаранын эрежелери кандай болору жана кадамдардын саны кандай эсептелери белгисиз. Жаңы долбоор социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Айрымдар бюджеттен бөлүнгөн акча мыйзамсыз колдонулуп кетүүсү боюнча кабатыр алышууда. Булак чындык кейже. Улукбек Кочкоровго кылмыш иши козголду. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровго кылмыш иши козголду. Бирок ал суракка келбей жатат. Бул тууралуу жактоочу Бакыт Жумашев жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Жактоочунун айтканына караганда, экс-министр Улукбек Кочкоровго кызмат абалына кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн кылмыш иши козголгон. Ал министр болуп турган учурда Каарылар үйүнүн жетекчиси Эркингүл Абдылдаеваны мыйзамсыз кызматтан бошоткон. Министрдин бул чечими соттун 3 инстанциясында тең мыйзамсыз деп табылган. Натыйжада мамлекетке да зыян келтирилген. Себеби Каарылар үйүнүн директорунун ушул кезге чейинки эмгек акысы мамлекеттин эсебинен төлөнөт. Ошондой эле Кочкоровдун үстүнөн көз боёмочулук беренеси менен да козголгон кылмыш иши бар. Булак чындык кейже. Жапаров Баткендеги Аксай тамдык жолунун курулушун көрдү. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткенде иш сапары менен жүрөт. Ал Бакай айылына жакын Көкташ Аксай тамдык курулуш иштерин көрүп чыкты. 2013 жылы эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда ушул аймакта чыр-чыгып атышуу менен коштолгон. Ошол учурда да эки тарап Кыргызстанга 25 чакырымдык Көкташ Аксай тамдык кишемиш жолун Тажикстандын Ворух анклавы үчүн Аксай айылын айланып өткөн жолду бир учурда сүйлөшкөн. Бирок ал макулдашуу боюнча иштер бүтпөй калган. Кыргызстанга караган кишемиш жайлоосуна кыргыз тарап чыгат. Ал эми Көкташ Аксай тамдык кишемиш жолу Ворух анклавы аркылуу өтүп, көп жер чыккандыктан Кыргызстан айланма жол курууга киришкен. Былтыр Баткендеги жол куруу иштерине 220 миллион сом бөлүнгөн. Булак Азаттык. Бектур Асанов президенттикке талапкер болууга арыз тапшырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов президенттикке ат салышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Саясатчы өзүн өзү көрсөттү. Бул тууралуу Боршайкомдон кабарлашты. 51 жаштагы Бектур Асанов мурдагы эки бийликке тең сын айткан оппозициялык саясатчы катары белгилүү. Ал Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда 2016 жылы бир нече саясатчы менен кошо бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган. Иш райондук, шаардык соттордо каралып, алар 12 жылдан 20 жылга чейин кесилишкен. Жогорку сот алардын ишин 2017 жылы 7 июнда карап күнөөлүү деп таап, Асановдун жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскарткан. 2019 жылы 1 январдан баштап күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык жаза мөөнөтү дагы кыскарып 12 февралда Асанов эркиндикке чыккан. Жакында эле саясий туткундарды коргоо комитети саясий куугунтукка кабылгандардын жалпы акталышын талап кылып, алардын арасында Асанов да кошушкан. Булак Азаттык. Көкбөрү Федерациясы Манас Ниязов улуттук командага кирбей калышы мүмкүн. Кыргызстандагы мыкты көкбөрү оюнчусу Манас Ниязов өлкөнүн улуттук курама командасына алынбай калышы мүмкүн. Мындай маалыматты өлкөнүн улуттук көкбөрү Федерациясынын башкы катчысы Кубат Аскарбеков билдирди. Анын айтымында өлкөнүн жогорку лигасында ойногон команданын оюнчусу улуттук командага алынбай калат. Бул эреже Ниязовго эскертилген. Манас Ниязов 1 лигадагы жаңы уюшулган Ала Тоо командасында калды. Эгерде
Кырдаал командасы менен жогорку лигага чыга албаса, улуттук курама командага кирбей 2021-жылы Түркияда өтүүчү көчмөндөр оюнуна барбай калышы мүмкүн. Бизде биринчи лигада финалга чыккан 2 команда жогорку лигада акыркы орунда калып, ылдыйкы деңгээлге түшкөн команданын ордуна чыгат. Манас жаңы командасы менен эгемендүүлүк жана Нооруз майрамдарындагы мелдештерде жетишкендик көрсөтөбүз деген ишеним менен ушундай кадамга барышты, деди Аскарбеков. Спортчу көп жыл бою Оштун Достук командасында ойноп, бир нече жолу президенттин кубогу мелдешинде чемпион болгон. Булак, Спутник KG. Бишкектеги бир күндөгү 3-чү митинг эми Дордой базарынын сатуучулары чыкты. Чек ара көйгөйүнө байланыштуу товарларын алып кире албай жаткан ишкерлер 1-ноябрдан тарта салык төлөбөй турганын айтышкан. Өкмөт үйүнүн алдында 3-чү митинг башталды. Ага Дордой базарынын сатуучулары чыкты. Нааразычылык акциясындагылар иши таптакыр жүрүшпөй жатканын айтып, Кыргыз-Кытай чек арасындагы тууругард өткөрүү пунктундагы товарларды өткөрүп берүүнү талап кылышууда. Эске салсак, базарлар, соода ишканалары жана кызмат көрсөтүү тармактары ишканасынын президенти Дамира Дөталиева өткөн аптада өкмөттү Кытайдан товар ташуу боюнча көйгөйдү тез арада чечип берүүгө чакырган. Анын айтымында, буга чейин тооругард жана эркештам өткөрүү пунктларында суткасына 300дөй жүк ташуучу автоунаа өтчү. Учурда 5тен ашпаган автокөлүк араң өтүп жатат. Себеби түшүнүксүз, мындан улам ишкерлер бир топ көйгөйлөргө кептелүүдө. Ал эми Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен пандемия шартына байланыштуу жүк өткөрүү алгоритминде көйгөйлөр жаралып жатканын айтып, 6-ноябрь күнү эки өлкөнүн өкүлдөрү жолугаарын билдирген. Булак, Чындык KG. Кыргызстанда коронавирустан 5 адам кайтыш болду. Өткөн суткада Кыргызстанда 436 кишиден коронавирус табылды. Катталган жаңы учурлар: Бишкек 112, Ош 32, Чүй облусу 18, Ош облусу 27, Талас облусу 15, Нарын облусу 3, Ысык Көл облусу 41, Жалал Абад облусу 108, Баткен облусу 80. Бардыгы болуп бир сутка ичинде катталгандар. Жалпы ооругандардын саны 59879. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандардын саны 332. Жалпы 50471. Ал эми COVID-19 илдетинен каза болгондордун жаңы учуру 5, жалпы 1155. Булак, Спутник KG.